катышат. Бизнесмендер анда көз карандысыз эксперттер катарында катышат. Евразиялык экономикалык комиссия биримдиктин бүткүл аймагында бизнести жүргүзүүдө жагымдуу шарттарды түзүү үчүн укуктук базаны иштеп чыгат. Ал дайыма бизнес коомчулук менен диалогго ачык. Привет, ребята! Я Актан, а это Акылай. Мой дедушка каждое утро отводит нас в садик. Нам здесь очень весело. Мы здесь играем, учимся, дружим. Приходи и ты. Уважаемые родители, с 1 июля 2019 года правительство Кыргызской Республики запустило программу поддержки дошкольного образования и готово взять на себя не менее 50% стоимости обучения в частных детских садах в городе Бишкек. В программе могут участвовать дети от 3 до 5 лет включительно. Для участия в программе нужно подать заявку в Министерство образования и науки Кыргызской Республики. А форму заявки можете скачать на сайте или позвоните по указанным на экране номерам. Ребята, расскажите родителям. И приходите к нам в детский сад. Пока! Пока! Ар бир бала көп нерсеге жетише алат. Ар биринин өз таланты бар. Олимпиада чемпиону боло алат. Жаңы ачылыштарды жасай алат. Космоско уча алат. Көп дос күтө алат. Карьера жасай алат. Чоң үй бүлө кура алат. Улуу сүрөтчү боло алат. Адамдар дайыма бала бул жашоомдун маңызы, аларга болгон сүйүүм чексиз деп айтат. Бирок алар күнүмдүк жашоо жана турмуштук олуттуу маселелерди чечүү менен алпурушуп, сүйүктүү балдарына көңүл бурууну унутуп коюшат. Убакыттын ар бир короп жаткан учуру менен балдарыбыз келечегинин кичине бөлүктөрүнөн айрылып жатышат. Эсиңерде болсун, ар бир бала көп нерсеге жете алат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналынын түз эфиринде чактыш көзрөсү кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Билесиздерби, адабияттын бир булагы албетте бул котормо. Негизи котормосуз адабият өнүкпөйт дейт. Биз бүгүн мына ушул дүйнөлүк адабияттан котормолор туурасында сөз кылабыз. Студиябыздын кадырлуу меймандар менен жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Жазуучу, котормочу, журналист Махмуд Кашкари атындагы сыйлыктын ээси, Россиянын Казакстандын эл аралык сыйлыктарынын ээси, Илим Маданият Билим Академиясынын академиги, Түрсойдун алтын медалынын ээси Айдарбек Сарманбетов агайыбыз биздин төрүбүздө. Кош келипсиз, агай. Ошондой эле биздин дагы кадырлуу коногубуз, философ, адабиятчы Карыбек Байбосунов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Бүгүн биз Айдарбек Сарманбетов агайыбыздын чыгармачылыгы негизи эле дүйнөлүк адабияттагы котормолор туурасында сөз кылабыз. Албетте мына ушул агайдын дагы көптөн күткөн бир жакшы эмгеги жарыкка чыгып, негизи эле баягы адабиятта дагы бир жаңылыкты айтып отурат. Анткени буга чейин мына ушул 6 жыл мурун агайыбыз мына ушул Кытай жергесине барып, мына ушу када салт үрп адат, негизи эле Кытайдын мына ушул тарыхы туурасында ушу жакшы бир чыгарма жаратып, жазып, аны болсо мына ушу көп жылдан бери ушу Кытай тилине которулуп, бирок бул китеп жарыкка чыкпай аткан экен. Мынакей ушу Айдарбек агайыбыз сүйүнүч менен мына ушул китепти, Кытай тилине которулгон китепти биздин студиябызга алып келип отурат. Айдарбек ага, биринчи ушундан баштайлы. Бул эмне деген аталыштагы китеп? Эмне себептен бул көпкө чейин жарыкка чыкпай атты? Бул өзүң айтып өткөндөй котормо жанры адабияттын бир чоң орсундуу жанры да. Котормолор аркылуу өзүбүз, мисалы, кыргыз адабияты дүйнөлүк адабият каралашса, ошол кезде дүйнөлүк адабият, 'Ошол кезде дүйнөлүк адабият, 'Котор аркылуу, 'Котормо аркылуу кыргыз адабиятына келип кошулат да. Ошол
Şonun için özümüzdün adabiyat bayışı көбүнчө ушул котормалар жанр аркылуу болот да. Анткени бул которма бул дүйнөлүк акын жазуучулардын ойшулардын негизи бул адабият илимий чөйрөнүн чыгармаларын таанып билүү үчүн сөзсүз которма керек да, которма жанры керек. Ошол учурда бул акын жазуучуларга, котормачыларга өзүнүн чыгармачылыгына да көп чоң таасир берет да. Өзүнүн чыгармаңды сырткы мамлекеттин адамынын, ошол кишинин чыгармасы аркылуу өзүң сырттан карап каласың да. Өзүнүн тажрыйба топтогонго да жакшы болот экен да. Ошол мен бул китеп болсо мына жаңыда колума тийди. 2013 жылы ушул Кытай өкмөтүнүн Бунжо деген мамлекеттик өкмөттүк агентчилиги бар экен. Ошол Кытай мамлекетиндеги азылыктар жөнүндө жазып бериңиз деп кайрылган экен. Биздин жаштар союзу ошондой 5 жазуучуну сунуштаган экен. Алардын ичинен алардын кубулуна жакпаса керек. Алардын талабы бар да. Андан сырткары издешип анан кийин мага чыгып анан мени чакырып калышты. Ошондо 1 ай жүрүп калдым. Ошондо проект долбоор эле, долбоордо болсо ушул Кытай мамлекетиндеги аз улуттуу элдердин турмушу, социалдык абалы, каада салты, азыркы убакыт учурдагы ал акыбалы жөнүндө жазып бериңиз деген да. Ушул боюнча 1 ай жүрүп, ушул көргөндөрүмдү, билгендеримди, жолуккандарымды ушул жазып бергем да. Анан ушул ошондо жарым жылдын ичинде деп долбоор түзүлгөн. Мен ушул 4 айдын ичинде бүтүрүп тапшыргандым 2013 жылы. Анан баары жалпыбызга белгилүү болгондой Кытай мамлекетинин ар кандай саясий кырдаалда өзгөрдү, ар кандай себептери болсо керек. Мына быйыл ушул март айында чыккан экен. Мага ушул июнь айында алып келип беришти. Жакшы. Ушул алып келип анан бул жерде деле Манас оюну болбоду. Ошол делегация менен келип ушу Бугуда биздин Бишкек гуманитардык университетинде китепкана ачылып, ошол китепканага коюп, анан ошол жерде мага тапшырышты. Мен үчүн да жакшы жаңылык болду. Мындай Кытай өкмөтүндө, Кытай мамлекетинде бизге буга чейин Түгел Басыкбектин чыгармасы которулган экен өкмөт деңгээлде. Анан Чыңгыз Айтматов чыгармалары которулуптур. Анан ушу Султан Раев которулган экен. Анан меники болуп өкмөттүк деңгээлде жарык көрдү да. Бул өкмөт деңгээлде дегенибиз бул жалпы Кытай мамлекетине таркайт экен да. Мындай менчик басмалар менен өзүнчө жеке иш кылып которулган китептер бар, бирок алар ошол жерде, ошол шаарда, областтарда таралат экен да. Бүт өлкөгө таралбайт экен. Бул өкмөт деңгээлде болгондо бүт Кытай мамлекетин жалпы тарайт экен да. Китепканаларына, жогорку окуу жайларына, бакчаларына деген, мектептерге дегендей, коомчулукка дегендей. Ошон үчүн бул дагы китептин айырмасы, жакшы жагынын бири катары да. Бул китебиздин аталышы Сенсиянын жолдору деп аталат экен. Негизи эле бул китепте эмнелер камтылды? Ошондо сөз ушул долбоор боюнча ушул Кытай мамлекетинде жашаган кыргыздар, казактар, дуңгандар, калмактар, монголдор, ушул көп элдер бар да. Ошолордун жашоо турмушу жазылган, чыгарылган. Ошолор жолугушуулар. Ошол кезде эң негизгиси кыргыздар жөнүндө токтолдум да. Ушул 1 айда ушул жүргөндө Кытайдын Синьцзян уйгур автоном областы дейт. Кызыл Кыргыз автоном району бар, райондо кот тескеринче. Бирок ошондо мен ушу Монголиядан тартып Кытайдын Тажикстанга чейинки чегарасын баарын көрдүм да, көргөз да. Ошондо кыргыздын аталыштарынын, жердин аталыштарынын баары, суунун аталыштарынын баары кыргызча экен. Мисалы Кулжа Текес жагы биздин Кашкар жакты эле. Мен да айттым, илгери биздин жер турбайбы, мен өзүм жерде жүргөн эле болуп сезип атам. Биздин ата-бабалар айтчу да, Кашкарга барып мал саттык, Кулжа Текеске жайлоолоп бардык деп. Чын экен дедим, чын экен. Жердин аталыштары айтып атпайбы десем, күлүштү. Көрсө, мен бияка келгенден кийин изилдеп көрсөм, 1864 жылы Орус империясы өзүнүн чегарасын тактаганда Кытай императору менен ушул кат жазышып, анан ушул 1864 жылы чегара бөлүнгөн экен да. Тоонун ар жагы Кытай карап, бер жагы Кыргыз карап. Кытайдын ар жагындагы айырма жерди орустар болсо тик Сибирь жактан алган экен да, алмашып алышкан да. Негизи биздин тоонун ар жагы, Тянь-Шань тоосунун ар жагы бүт кыргыздар, казактар баягы илгерки жерлер. Биздин жерде Кулжа Текес болсо биздин өзүбүздүн жер экен. Дагы эле ушул кыргыз урус жашайт. Мисалы Кулжа Текес жакта
Шаты Көктерек деген аймақтар бар. Мысалы Көктерек айыл аймағында 20 айыл бар екен. Шатыда 17 айыл. Бүтілі қырғыздар, бүтілі көлдік туғандардың бары шақ деген. Адам нарын тұшында болса, нарын жақтан көбірек, ұруларын сұраштырып көзі. Теге батыс жағына қарасақ, ош жақтан ішкілік ұрулары көпті. Көтшіп бары жүргенде біздің жерлер екен. Түшеге отырып ташып қалышқанда. Отырып ташып, жашап қалышқан екен да. Емі заманда шында болған екен да, көп заманда. Егерки левағында жайлауға шығып, қыштап, көчіп, қонып біздің жер. Бірақ кейін чоң мамлекеттер жер бөлішкенде екі ажырап қалған екен да. Бірақ кәдімгідей тұрмыс шарты жашасы барлы біздікіндей. Ал тұрғай экономикалық жақтан, саяси жақтан біздікінен жақсы екен. Тұрмысын көрдім. Кәдімгідей өкімет азылық деп үй салып береді екен. Манасыларына айлық төледі екен. Өнершілерге аябағандай чоң жеңілдік береді екен. Балаларды балабақшадан баштап университетке жана оқытады екен. Бардық шарттар түзілген екен. Солар жөнінде жазылғанда, шында алдан да бір айта кеткен нәрсе, мен тарихи жерде сөз боламын деп толбор түзілгенде сөзім сұныштың бердігенде бергем. Шол бізден Жүсіп Мамай ақсақалы бірінші кездесім керек, жолығып сөйлесім керек. Сонда эле бізді байырқы бабаларыбыз біздің жерде түрілген Жүсіп Баласағым, сонда эле Махмұт Басқонды Қашқари ақсақалардың күмбезін арып, Құран оқытайын, көрейін. Сонда эле біздің кейінкілі генерал Исақбек Монейттің музейінде болып, қабырына барып, Құран оқытсам деген ойларым бар еді, соны барып өлсе атқардық, сол барып көріп, музейлерін көріп, жайларын, қауырларын көріп, Құран оқытып дегенде мұсылманшылық менен. Қандай жерде болған, қандай айтылады, шыларды көріп, шыларды жазғанда, сонда бір айта кеткен нәрсе. Қашқар шаарына барғанда, Илимдер академиясынан 2 киши, мэриядан маданият жағын телеген орынбасары болып, мені қоштап жүрішті. Барсақ, шу Жүсіп Баласағында да, Махмұт Қашқарда да айтышты, бұл өкөтті біздің ұйғыр кишилер. Қашқарда жашап, Қашқарда өлген деді да. Мен дара айттым, отырмаса айттым, нара отырғын, сөзіме сөз отыр. Тегілерге сілерді болып тұрады, жазған тұр емес. Оңды қала дедім да. Көңіл болып қаштарынан айттым. Бұл деген чоң тема болып, дүйнелік деңгейде конференциялар болып, бешақ тақталған. Мысалы, Жүсіп Баласағын, Баласағында аталып тұрады, айтылып тұрады. Баласағында шар болған, Қырғызстанның аймағында болған, Тоқмақ шарының жанында, Ақмешім деген айылдың жанында осы жерде шар болған, осы жерде төрелі өскен. Кейін Қашқарға білім алған, тереңдеткен келген. Әдемі Махмұт Қашқары болса, Қашқарлық деп кейін айтылған. Ашынығы туылған жері Скөлдің Барсықан деген айылы. Мен осы Барсықан айылынан 50 километр, 50 шақырым алыстықта жашайын. Бойынша дүйнелік тақталған. Бізде университет бар, Махмұт Барсықаны Қашқар атындағы. Егерде мұны дүйнелік қоғамшылық біле тұрған болса, мен егер оңда болсын, мен бара айтам дедім. Азаттықтан, BBC-ден айтам, шында тура емес факттар айтылып атады. Бұл тура жағын оңда ола. Десем, оңда ой қаш деп айтам. Ансандай аға жеткізбей оңда ола десем, мұнан жазып алуынан айтышты. Мен бардығын айтып бердім, оңда оттым. Кейінгі барған кіштер айтышты. Bir жазып келіп оңдатып кеткен. Шunu көрсе, Жүсіп Баласағындағы, Махмұт Қашқардағы, Қырғызстанда жашаған екен, Қырғызстан төрелген екен. Шundan кейін сілердің кішілер деп айтып қалды. Кім, аты жөні кім десе, мен айтып кетті. Бұлдағы өзіміздің тарихты тақтығы болған өзіміздің әрекеттерін береді. Растчылық айтар кітептешілер жазылған. Мына ушулардын бардығы, мына ушул Синсян жолдору деген кітепте жазылып, бұл азыр Қытай тіліне которулуп бүгүнкү күндө бул канча нускада чыгыптыр? Анысын мен билген жокмун. Бирок сизге берип жиберишти. Кытайча окуй албайбыз да. Алып келип тапшырды, мен ушуну сурабай да калып турмун. Сенден бир төлө болсо керек. Мен кызыкчылыгым жок да, канча чыкты эмне. Бирок сиздин жазганыңыз менен мына ошо кытайлыктардагы биздин кыргыз эли туурасында баягы маалыматы кененирээк болот экен да. Жана айтып аткан эки факт. Жүсүп Мамай менен Маегиз. Манас жөнүндө сөздөрү бар. Нурулар ошондо жана айтылган Көктерек шаты жеринде, албас Музбурчактын күмбөзүндө, Сыргактын күмбөзүндө болдук. Ошолор жазылган да. Мурда болсам бартаң уйгур жериндеки ушактыкы деп айтылса да, эми өзгөрдү, себеби
Кыргызстандан келген кишилер аттар биздин ушул китеп аркылуу түшүнүк пайда болду аларда. Рахмат Айдарбек ага, мынакей ошо сиздин изилдөөңүз, сиздин көз майыңыз, сиздин эмгегиңизден мына ушундай тарыхты тастыктап, залкарлардын мына ушул кайсыл жерде жашагандыгы туурасында китепке жазып, Кытай элинин дагы бир баягы өздөрүнө дагы маалымат берип өткөнүбүз бул жакшы. Элибиз үчүн чоң сыймык болуш керек. Карыбек агай, мына биздин алдыбызда ушу Айдарбек агайдын бир топ котормолору турат. Дүйнөлүк адабияттан котормолор биздин бүгүнкү чактыш темабыз. Негизи эле мына сиз азыр ушу чыгармаларына көз салып, бардыгын карап жүрөсүз. Кандай баа бересиз? Мынакей карачы. Ушу биз билбеген мына Гагауза адабияты, Кабардын Балкар адабиятынан которуп атат, түрктөр, азербайжандар, мынакей Кытай тилине которулуп атат дегендей. Татарлар, алтайлар. Агайдын ушул баягы котормочулук жагына берген багыңыз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, дароо эле айтып коеюн, биз сыймыктанып айта турган, атын чоң тамга менен жаза турган көп адамдарыбыз көмүскөдө калып жүрөт. Айдарбек Имангазиевич мына жаныбызда олтурат. Кыргызстандын, кыргыз улутунун географиясын кеңейткен улуу инсандардын катарына кирет деп мен типтик эле айта алам көзүнө. Себеби бул адамдын талыкпай иштеген эмгектери Кыргызстанды, кыргыз элин, кыргыз маданиятын, кыргыз этнос деген эмне экендигин, кыргыз жеринин кандай жер экендигин дүйнө жүзүнө таанытып жүргөн ушул ири ойчулдарыбыздын бири. Айдарбек Имангазиевичтин котормочулук жаатындагы талантын ушундан билиңиз. Ар бир которгон чыгармасы ийне жибине чейин так иштелип чыгат. Мында келки жерлер жок, аласы жок. Анан таптаза кыргызча сүйлөйт. Ошол жазган автор кыргыз сыяктуу сезесиң өзүңдү. Ошол окуп аткан учурларда. Бул жерде эми Кытай тилиндеги жазган китеби 10 000 нускада чыккан турбайбы жерде турат. Андан тышкары Айдарбек Израиль жазуучусу Давид Маркиштин Сагызганды өлтүргөн кадам деген китеби биздин алайлык кыргыздардын турмушунан алыныптыр. Памирдин бир айылындагы ошол Алтүндөбө деген айылбы? Ошол жердин жашоочулары, ошол мергенчи, ошол элдин үрп адатын, ошол элдин жакшынакай салттарын еврей жазуучусу кадимки кыргыздардан ашыра сонун жазып бериптир. Мен абдан таң калуу жана сыймыктануу менен карап отурам. Айдарбек тааптыр эмнени которушту. Эми Израиль деген бул өзү дүйнөдөгү эң таасирдүү мамлекеттердин бири. Бул баягы Америка менен эле теңдеш көрүшөт. Себеби бул цивилизациянын чоң бөлүгүн түзгөн калктардын бири болуп эсептелинет. Ошо кыргыздар менен тамырлаш кеткен байыркы эл, ошол элдин өкүлү кыргызды сыйлап ушундай китепти жазган экен. Ошону Айдарбек Имангазиевич татынакай кылып биздин тилге оодарган экен. Эми айта турган сөз дагы бир Тузак деген Хасан Шабаев деген Балкар жазуучусунун китеби дагы баягы репрессия маалында дуушар болгон Кавказ элдеринин тагдыры, ошолор биздин кыргыз элинин жерине келгендеги элдин мээримине дуушар болуп, ошол элибиздин баягы мүнөзү жасалма эмес, бардыгы мактоо эмес ашыра. Болгон эле болгонун болгондой берген. Бул жерде тарых темасы турат, бул жерде сүйүү темасы турат, бул жерде этнографиялык айрым байкоолор абдан таасим берилген экен. Ошондуктан Шабаевдин китебин дагы өтө чоң чеберчилик менен которуп чыккандыгын көрдүк да. Стилистикалык жагынан алалы, мындай сөз байлыгы жагынан алганда дагы муну дагы кыргыз жазгандай сезилип атат да. Ошол
Иманғазиевичтин которгон ушул котормолору. Анан дагы бир китеби могу жерде Гагаус. Гагаус тууганыбыз бул Айдарбектин менимче досу болуш керек, ошол жазуучу. Жакын тааныш болуш керек деп да эсептейм, себеби бул адаби чөйрөдө, адаби дүйнөдө түркий тил адабиятында ошо Айдарбек Иманғазиевичтин байланыш катыштары абдан көп. Ошондуктан ошо котормочу катарында кыргыз адабиятында бүгүнкү орчундуу орун ээлеп турган автор катары мен терең сыйлайм. Айдарбек Иманғазиевич мынакей эл аралык сыйлыктарды бир топ алды. Агайдын мына чыгармалары ошо чет тилине которулса дагы, мына ошо башка улуттун чыгармаларын кыргыз тилине которсо дагы эмнегедир агайдын бүгүнкү күндө мындай орчундуу бир сыйлыктары жок болуп жаткандыгы өкүндүрөт да. Башкасын айтпаганда да былтыр эле мынакей ошо Карга акебиздин ошо юбилейинде дагы мына ошо тарыхты эсилдеп Карга акебиздин тарыхтагы орду туурасында дагы бир көлөмдүү бир чыгарма жараттыңыз агай. Албетте мунун баары колдон колго өтүп, мына ошо юбилейде мен тарыхчымын дегендердин баардыгы ошо китебиңизге окуп, сиздин жазууңузда мына ошо Карга аке ким болгону баяндалды да. Бүгүнкү күндө мына ошо Карга аке сиздин чыгармаңыз дагы жекеле китеп беттеринде эмес, бул азыр баягы кийинки мундар билиш үчүн радиого дагы жазылып, жакында мына ушул биздин угармандар дагы радио аркылуу уга алышат экен агай. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Ошол жакында да ошо китеп тарыхый роман деп атабыз. Ошол окулуп кыргыз радиосунда азыр монтаждалып даярдалып аткан экен. Жакында айтышты. Өзүм дагы ушул өзүм машинада бир жума болуп калды. Карбек Байбосун экөөбүз барып башында сүйлөп бердик. Ачында муну китептин мааниси өзүң айткандай жалпы элге жетпей атат да. Мисалы мына миңден 2 жолду чыгарышкан экен. Азыр мындай миңден да чыгыш кыйын, китеп чыгарыш кыйын да. Бирок таратыш да кыйын. Ошол кезде ушул жана 5-чи небереси Болотбек Берикбаев ушул элге жетсин деп ушул радиого окутупту да. Себеби ушул жакында ушул монтажы бүтсө, даяр болсо анан кийин күндө 1 сааттан 1 саат ушул элге угузсак дейт да. Чында эле окурмандар дагы жолуккан кишилер да айтып атат ушул бала бакчадан баштап билсе ушу кыргыз деген түшүнүк, кыргыздыгы, тарыхы, намысы, кыргыз элинин акылмандыгы, кыргыз элинде эле ким болгону, эмне кандай эл деген түшүнүк пайда болот эле. Ошон үчүн бала бакчадан, мектептен, жогорку окуу жайларынан окутуп, ошондой эле чоң адамдарга чейин жеткизип, мисалы театр аркылуу же кандайдыр жолдор аркылуу, телевидение, радио аркылуу ушул жалпы элге жетсе дейт да. Себеби көп айтылды. Дагы айтып атат. Себеби буга чейин кыргыз адабиятында туура тарыхый романдар жазылган, тарых чыгармалар жазылган. Алардын көпчүлүгү мындай айтканда элдик катары кишилер тарыхый бир инсандар жөнүндө жазылган экен да. Мында мен оюмдан кийин байкап жүрөм. Бул кыргыз элинин акилер түшүнүгү, акилер деген институт бар го. Ошол жөнүндө жазылган көлөмдүү чыгарма болбоптур да. Ошону ойлойм, ушу биринчи жолу болуп атат. Себеби майда китептер чыккан, брошюралар чыккан экен, бирок алар да элге жеткен эмес. Чында мындай чоң бир көлөмдүү, мындай фундаменталдуу бир акилер жөнүндө китеп чыга элек экен да. Ошону биринчи болгон деп айтылып атканда ошол да. Ушул элге жетсек деген түшүнүк бар, элдин баарында бар экен. Ошону ишке ашырган ушул бул элге жайылып аткан ушул Болотбек Берикбаев деген Кара экенин 5-чи мууну да. Ошол киши аркылуу ушул китепте чыкты, мааракеде белгиленди. Ошол кезде элге жайылып таркатып иштер жүрүп жатат. Себеби чындыгында Кара экенин ар бир сөзү, ар бир айткан акылдары элден чыккан, бирок өзүнүн жоомтересинен, көкүрөгүнөн эзилип, кайра элге берилген да. Ошонусу менен баалуу да. Кыргыз эл илгертен да сөзгө, көркөм сөзгө оңгочо жакын эл да. Манас эле канча, андан башка Кенже Песторубуз канча, эмне деген уламыштар бар, эмне деген чыгармалар жазат.
Алардын баарын окуп элдер жетиш кыйын да. Аны билген моундар өтүп кетти. Азыр моундарлар китепти окуй алышты. Ошон үчүн ушул карга аркылуу анын ойчул иштери аркылуу, ойчул иштер аркылуу кылган эл үчүн аткарган иштери аркылуу ушул элдик түшүнүктүү элди кыргыз элинин кандайдыр мекенчилдик, патриоттук бир сезимдерин, акылмандык, жаратмандык ойлорун кайра ойготсо деген ой менен ушундай таркатылып атат да. Жакшы. Берикбаевдин ою ушул экен. Ушул элибизди кайра мындай руханий оталдырбасак болбой калды дейт да. Китептен алыстап кеттик. Айтып жүргөн, жазып жүргөн муун жок. Азыр жок калды. Азыр эл марле телефон, компьютер коюп кетип, анан элдик өзүбүздүн руханий элибиздин мындай камырынан алыстап калып да. Ушуну кайра ойготуш, кайра оталдырыш милдет болуп турат. Ушундай чоң иш керек болуп турат да. Албетте муну мамлекет жүргүзүш керек да. Бирок өкүнүчтүүсү мамлекетибиз андай иштен алыс болду, экономикалык жагынан, саясий жагынан ооп кетип, руханий жагы алкырап атат да. Ар ким өзүнчө ошол мекенчил адамдардан, мекенчил иштерден аракеттер болуп атат да. Бирок мамлекеттик деңгээлде болсо, кыргыз элинин кайра кыргыздыгын жаратыш керек болуп турат да, чынын айтканда. Биз орусда болуп калдык. Эми башка дагы улуттар аралашат. Мына Кытайлар бир жагынан, америкалыктар бир жагынан өздөрүнүн түшүнүктөрүн киргизип атат да. Анын баары кыргыздын улуттук касиеттерин, улуттук духун, намысын жоготуп атат да. Ушул боюнча иштер жүрбөй атканы өкүнүрөт. Анан ушул боюнча аракеттер ушул да. Кайрадан ушу кыргыз элинин кыргыздыгын чыгарыш көтөрүү боюнча. Мына жаңы эле айтып өткөндөй китептер жөнүндө айта кетейин. Давид Маркиш, израилдик жаңы карабек айтып кетпеди. Бул киши 60-жылдарда Кыргызстанда жашап кеткен экен. Өзү геолог болуп келген экен. Москвадан окуп, анан бул жака жибергенде ушул Кыргызстандын баарын кыдырып, анан Алайга чейин барып, Алайда Гуданязар деген кишини жолугуп, анын баласы Кадамга жолугуп, ошонун салты, турмушу, Совет бийлиги келгенде кыргыздар кандай кабыл алган. Ошол жөнүндө бар да, кызык, өтө кызык да. Сабатсыз эл өзүнүн айылын коргойм, мен орустарды киргизбейм деп каршы чыккан да. Мына биз басмачыда аны жаман көрүп өтүп. Чындын азыр болсо мына ошол Гуданязар уулунун 130 жылдыгы бул улуттук батыр деп мына бейил белгиленип жатат Алайда. Ошону кыргыздардан бирөө жазып алыптыр, израилдик еврей жазат. Анан кантип которбойт. Караңызчы. Анан бул китепти котормошун демилгени Турар басмасынын директору Тилек Мураталиев демилгечи болгон ушул. Байке ушул бир которсок тиги аксакал 130 жылдык мааракеси экен. Давид Маркиш жазышынын 80 жылдыгы экен. Өзү да тааныйт экен. Ушул боюнча чындыгында китептин баары кыргыз жөнүндө болду. Ушул кыргыз элине жеткизеличи деп которулуп чыкты да. Ага чейин биз жаңылыктоо журналында Давид Маркиштин аңгемелерин бергенбиз. Кыргыздар жөнүндө көп жатты, өтө кызык жазат, бирок орусча бергенбиз. Которонго болгонбуз. Мында ошол кыргызча бердик да. Окуган киши бир күлүп, бир жыргайт да. Кыргыздардын психологиясы, бири-биринин мамилеси, тууганчылдыгы кызык, аябай кызык жазылган. Бул чет элдик еврейдин көзү менен да. Чын эле ошондой карап көрсө кызык да. Арабызда жашап жүрүп, өзү дагы терең биз жазбаган аралашып келип калган тургай. Биз жазбаган теманы жазат го. Укмуш жазган да. Анан тиги Тодор болсо өзүң айткандай тең түшпөс. Ошол былтыр 60-га чыкты. Ошондой Евразия жазуучулар бирлиги бар Турцияда. Ошолордун жыйын болуп Казакстан, Түркистан шаарында маданий борбор шаар болгон. Бизде быйыл ош болуп атпайбы? Ошондо ушул Тодор Занеттин 60 жылдан арата чыгармаларын жайыт боюнча чечим кабыл алынган да. Тодор Занет болсо ушул Гагауз Республикасынын гимнин жазган автор. Кара сөз да мыкты жазат. Драматург өзү, фольклорчу. Анан таанышып калып, ошондо ушул чыгармаларын кыргыз элине биринчи жолу которуп атат. Жеткизүү боюнча, таркатуу боюнча чечим кабыл алып, анан Евразия жазуучулар бирлигинин каражатына которуп чыгардык да. Мында да өтө кызык нерсе, биз Гагауз элин билбей калдык да. Гагауз деген өздөрү Гөгөгүз дейт экен. Орусча айтканда небесный огуз дейт да. Биз кыргыз болуп атпайбыз, кыргыз. Түбү түрк, тилдеги кандайгы түрк. Биз Гагаузга окшош. Кандайгы түрк тилине кирет. Түрк тилине. Түрктөр менен кандайгы эркин сүйлөшөт. Кыргыз менен казакта сүйлөшөт экен. Азербайжан, Гагауз бир тилдери бир эле. Өтө жакын да. Түбү болсо түрк тили.
кантип которбойсуң? Отурганда макалла каптыр, мамилелер бүт эле кыргызча, биздики да. Бизден айырмасы жок. Ошондо жана Карыбек Мабасы атпа кыргызча сүйлөттү. Багы өзүлөрү кыргызча сүйлөттү. Мен таңбаларына кыргызчалап койдум. Демек, мына ошо башка улуттун чыгармаларын кыргыз тилинде сүйлөткөзгө ырашчылык. Карыбек агай, мынакей ушул биздин Айдарбек агайыбыздын ушундай чоң эмгектери менимче бир чоң сыйлыктарга татыктуу болсо керек дейм да. Ар бир чыгармалары алганда эле, мисалы үчүн мынакей Карга кеде тартып, азыр сиз жогоруда бир топ чыгармалар китептерине сарсеп салбадыңызбы? Мынакей жогорку сыйлык Махмуд Кашкари атындагы сыйлык экен. Агиши жөнүндө дагы мынакей ошо Кытай тилиндеги китепке дагы өзүңүз жазганыңыз, эскермелериңиз бар экен дегендей. Негизи эле бул ушундай бир көлөмдүү чыгармалар сөзсүз түрдө бир сыйлыкка татыктуу болсо керек. Эми бул телекөрүүчүлөргө бир кайрылып айта турган нерсе, талантты ташкындап турган көп адамдарыбыз бир чоң фигуралардын артынан көрүнбөй калып атат. Ошол бирин-экили адамдардын аттары аталып эле мектептерде деле ошол, вуздарда деле ошол, каяка барсаң деле ошол, кайсы иш-чара болбосун эле ошол. Башка адамдар көзгө көрүнбөй калып атат да. Ал эми алардан кем эмес, керек болсо ашып кете турган айрым инсандарыбыз бар. Ошолордун бири, ачык эле айтып коеюн, Айдарбек Сарманбетов. Бул өзү мындай жөнөкөйлүгү, жупунулугу, карапайымдыгы менен эле баягы өзүн реклама кылбай жүрөт. Болбосо ат кошчулар керек да мындай адамдарга, жанында мындай баягы жандоочу кийик аттырат дегендейби? Болуп жүрө турган адамдар керек экен мындайда. Жана адабий сынчыларыбыз катышып берсе, жанагы илимпоздорубуз катышып берсе, коомдук ишмерлерибиз катышып берсе, ушундай адамдардын аты чыкса деген. Муну мен бекер айтып аткан жерим жок. Боореки Карга аке деген романынын эле бир мисалында айтып коеюн. Баягы азыркы бийиктиктен алып караганда адабиятты экиге бөлүп караса болот. Адабияттын эки түрү болот. Бул биринчи абстрактуу көркөм адабият. Абстрактуу көркөм чыгармалар бар. Анан экинчи лагерь, экинчи тарабы бул даректүү адабият. Даректүү тарыхый, даректүү учурдагы конкреттүү адабият. Ошол даректүү адабияттын эң көрүнүктүү чыгармаларынын бири ушул Айдарбек Имангазиев жазган Карга аке романы. Эми Көлдүн 7 акеси бар, аны билебиз. Ошол элин, жерин сактап, элге акылын айтып, баягы карааны, Карга акенин карааны калдайып, оозунда осуяты бар деген сөз бар. Караанда касиет, оозунда осуяты бар деген сөз бар. Ушундай адамдарды барктап, жактап ала албай жүргөн учурларыбыз болгон. Союз убагында эгерде ушундай даректүү бир нерселер жазылып бара турган болсо, же улутчул болмоксуң, же дагы бир башка себептер менен китебиң чыкпай шорламоксуң. Камалып да кетмексиң. Ал убакта ошондой идеологиянын шарты эми ошондой болгонун баарыбыз билебиз. Эми бул Карга акенин бул адабий кыргыз адабиятында, анан кыргыз адабиятына да кененирээк алып караган адабияттын жолунда азыркы кандай орду бар дегенге мен бир сөз менен айтар элем. Бул Карга аке кыргыз элинин руханий портрети. Кыргыз элинин даанышмандыгынын күзгүсү. Ушул романдан тапсак болот. Муну мектептерге, жогорку окуу жайларга, ошол азыркы министерство, билим берүү министерствосу рекомендация кылса жакшы болор эле. Ошо балдарга окутса, программага киргизип, телевидениеден, радиодон мындай кененирээк берсе, мынакей азыр радиодон көркөм окуу катары уланып келе жатат. Анан ошондой болсо дагы ушундай чыгарманы кенен рекламалаш керек. Кенен элге көрсөтсө, ошондо элибиз дагы өзү сыймыктанып калат. Жана мигрант
кыз жигиттерибиз жүрөт чет өлкөдө. Алар да канааттанып калат. Алар дагы ой, биздин момда элибиз бар турбайбы? Элибиз момда нускалып эл турбайбы? Момдай макал лакаптарды жөн эле адамдар чыгарган эмес, ушундай олуя адамдар чыгарат турбайбы? Бул эл жөн эл эмес турбайбы? Тегибиз башка турбайбы? Башкалардан момдай айырмачылыгыбыз бар турбайбы? Мыкты эл экенбиз деген сыймык бизде туруп калат да. Болбосо азыр кайсы соц тармакташпа, биз ичи тар элбиз, биз бири-бирибизди көрө албайбыз, биз эки жагатпыз, биз түндүк түштүкпүз, биз саясатчылбыз, биз партиялашпыз деген эле эл. Момундай руханий терең нерселерди байкабай калып, көз жазымдан өткөрүп жиберип, балдарды тарбиялаганда жылдар өтүп кетип атат. Бир баланы тарбиялап өстүрүп, ошого жогорку билим бериш үчүн 15 жыл кетет. 15 жылдан кийин ал бала өзүнүн ким экендигин тааныбай, кыргыздын ким экендигин тааныбай, ала тоо жери эмне экендигин тааныбай, элин билбей туруп, чет өлкөгө кетип калып, башка фирмаларга кызмат кылып атат. Ошо мыягым дагы ушундан келип чыгып атат, өзүн өзү тааныбагандан. Кыргыз өзүнүн касиетин таанымайынча өнүкпөйт. Ошол өзүнүн касиетин, кыргыздын ким экендигин тааныта турган мыкты чыгармалардын бири 7 ойлонуп, 70 толгонуп, толготуп атып, төрөп алган чыгармасы бири ушул. Биз күтөбүз, Айдарбек Имангазиевич дагы калган акелер жөнүндө дагы материал чогултуп жүрөт деп угуп атам. Анан ал жөнүндө өзү айтып берсе керек. Дагы жазылса, ошондой, ошол акелер сыяктуу, ошол дагы башка касиеттүү адамдарыбыз бар, олуяларыбыз бар. Аты жазылбай калган, тетиги Таластагы Калпаке деген бар. Жумгалдагы тиги берки олуяларыбыз бар. Тогуз Тородон чыккан, Токтогулдан чыккан, Жалалабад аркы тиги Аксыдан чыккан, тетиги Алайдан чыккан. Кыскасы бардык эле жерде. Бардык жерде бар, бардык жерде өзүнүн касиеттүү акелери, абалары, аталары бар. Ошолорду алып чыга турган бир булак, бул бир нерсе, ошол элибиздин руханий жактан уюп, өзүн таап, могу жазуучулар союзу деле мындай уюшуп, ушундай нерселерге жең түрүп киришсе, анан биздин спонсорлорубуз, жанагы меценаттарыбыз жакшыраак колдоп берсе, ошон жакшы болор эле. Рахмат агай. Негизи эле мына ошо көпчүлүк баягы аке кетсе, көлдө бир 7 аке чыккан деп эле коет экен да. Сиз ушу бир акесин эле ушунча даңазалап ушундай бир көлөмдүү чыгарма кылдыңыз. Анан жогоруда Карыбек айтып атпай дагы катылбаган мына бир жакшы сыры бар, алдыда акелерди да жыйнап жүрөт, ал дагы болот дейт. Алар жөнүндө дагы баягы угуп элден тарыхый булактарга кайрылып жүрөсүз да. Азыркы убакта Карыбек билип койду. Азыркы убакта Кыдыр аке жөнүндө жазып атам да. Кыдыр акебиз дагы өтө мындай кыйын заманда жашап өткөн да. Мисалы Карыбек акебиз капсалаңды деп бекер алган жок. Жоңгар калмак чапкынын убагында Кокон хандын күчтөнүп келаткан убагында ошондой орустардын, англичандардын көзөтүп турган, кытайлардын көзөтүп турган заманда жашса, Кыдыр акенин убагында болсо үркүнүн астында ушул орус отарчылыгынын күчтөнүп келаткан убагында жашаганда. Ошого кантип туруштук беребиз деген маселе болгон да ошол убакта өз элинде. Ошол боюнча жазып атам, азыр өтө кыйын, бирок муртадан ушул акелер жөнүндө жазсам деп ойлоп чогултуп жүрсөм, ошо Кыдыр акенде кыска убакытта жазылган ошо болду, бүтөөн чогултуп жүргөм. Кыдыр акеде да ошондой башка акелер да бар. Бирок азыр ушул Кыдыр акеден, Карыбек акеден кийин улуусу болгон да. Кичүүсү деп Кыдыр аке бир чети өзүбүздүн чоңоптор болот, ошо жазып. Ал күч болуп турган жазып алайын деп киришип атканым ошо башка акелер. Ал киши жөнүндө маалыматтарды да топтоп атасыз да бүгүнкү күндө. Өтө көп. Акелердин эң кичүүсү болуп көп жазылып калган да ар кайсы булактарда. Тарыхый булактар Ташкентте бар, Россиянын Омскиде бар. Бул киши Кыдыр аке Петербургка чейин барган киши. Аякта жазылып калган, ошондо мына жаңы эле сүрөт табылыптыр. Өткөндө ошол кереги ташка барып, айылына барып, ошо небеде чөөлөрүнө жолугуп келдим. Жаңыда бир маалымат табылыптыр, ошондо Кыдыр акенин сүрөтү бар экен. Петербургда романдан кийин 4-чү отурган сүрөт, фото бар экен. Караңызчы. 4-чү болуп отурган. Ошондо 200 киши атайын чакырылып, 200 мамлекеттен чакырылган экен.
Ошондо 4-нчи болуп Ак отурган. падышанын капталында. 4-нчи болду, оң жагында отурат. Жаңы фото чыгып чыкты. Жазымлар да чыгып атат, ошону чогултуп атабыз. Неберелерде бир топ чогулткан экен. Берсем анда жазыш кыйын, бирок аракет болуп атат. Ал кишинин үркүн боюнча жазсагар канча. Үркүндүн астында ошол Кыдыр айткандай, орус эл деген аттын түбүндөй болсо биз аттын кашкасындай болгон элбиз. Алар деген бизди эми тебип кетет. Мен барып көргөм, Петербургка чейин канча замбректер бар, гемилери бар, аскерлери бар, мылтык, пулемет. Биз айрыга империянын баягы масштабын көргөн турбайбы? Мен көрүп келгем, ой, антип тил табышып эле, тил табыш деген дипломат эди. Сүйлөшүп эле акырын мындай аман эсен кырам десе, жок, оруска сатылып кеткен. Коркуп атат. Орустардын орденин алган бул. Чокунган сүйлөп атат. Телебай менен үркүн башталып кетет бай. Орустарды айдап чыкса эле бүттү, улар качып келбей атат деген да. Тайыз ойлодук да, ойда. Акыркы өзү Петербургка чейин барып көрүп келген, анан айтып атса ишенбей анан кийин тиги жылаңач батырлар анан тиги орусту өлтүрүп, тигини жыгача байдаган үйүн өрттөйүп айдап чыкса бүттү, келбейт деген да. Анан келип атпай. Тияғы Ташкенттен, Алматтан, Жамбылдан каптап кырып кырдып атты. Элибиздин көбү кырылып калат ошондо. Ошондо Кыдыр экебиз жакшы айткан, койгула. Ошондо бир кызык нерсе. Өткөндө барып угуп келдим, мурда эле билчү элек. Ошондо Кыдыр экеден кийин Сарманбет болуш болгон. Үркүндүн астында 12-жылы Кыдыр экебиз жактырып, биздин чоң атабыз Сарманбет 2 жолу, 3 жылдан 2 жолу болуш болгон экен. Совет бийлиги келгенден кийин дагы дароо колхоз совхоз болгон эмес. Ортосунда убакыт болуп, ошондо дагы Совет бийлигинин убагында 2 жолу дагы болуш болду, Сарманбет болуш. Ошол Кыдыр экебиз өзү жактырган экен, мына даяр болуш шайлалына деп. Ошол Сарманбет чоң атабыз дагы орусчаны билген экен, Каракол шаар жакында. Өзүнүн айылын Караколго жакындатып көчүрүп келген экен. Ак суу түргөн болуштугунда Кыдыр эке 6 жолу болуш болгон да. Катар менен алып келет болуш болгон. Аягында ошол өзүнүн баласы инисинде коюп, башка кишилерде болуп, анан ушул үркүндүн астында ушу Сарманбет жактырган болуш болгон экен. Ушуларды жазып атам да. Бул өтө кызык нерсе. Жакшы, Кудай буйрса да көп Кыдыр болот экен экен. небелер бар экен. Алар билет экен. Өзүңүз чоң атаңызды кошуңуз дейт. Эмне кошом деп, мен билмексем болсо ошондой болгондо алар айтып берет. Билмексем болбош керек, бул тарыхый факты да туурабы? Эми ал фактыны жазыш керек. Бул азыркы волостной управанын башчысы мындайча айтканда болуш деп. Ошол азыркы тил менен айтканда областтык администрациянын жетекчиси дегендей да. Ошол 38-жылдан артылып кеткен да. Бул жерден да бир китепти айта кетейин, жана карап айтып кеттим, мен эсиме түшүп кетти, Тузак деген китеп боюнча. 17-жылы Балкар элинин мыкты кыйын жаш акындары Кайсым Кулиев менен Керим Атаровдун юбилейи болду, маракеси. Керим Атаровдун 105 жылы болду, Кайсым Кулиев 100 жылда болду. Мен ошондо барып келдим. Ошондо Хасан Шабаев деген жазуучу, азыркы убакта чоң жазуучу, 80ге чыгып аткан ошондо. Ошо барып анан ага чейин мен Кайсым Кулиевдин ырларын которгондон Керим Атаровдун бир китебин которуп, Москвада кызы бар экен, анын китебин чыгаргам, ошону ала баргам. Ошондо анан кийин ушул Тузак деп беришпен ошону котордум да, 80 жылдын арыда. Ошондо өзүм таң калдым. Барганда 8-9 мамлекеттен чакырык өкүлдөрү бардык. Ошондо кыргыз деп мени дайыма төргө чыгарып, дайыма биринчи сөз берип, дайыма аябай урматтап атышты. Анан театрда жыйын болуп, сыртка чыксам анан жүздөгөн кишилер келип, абышка кемпирлер келип, кучактап, бир кемпир келип байпак берет, жоолук берет, бир абышка аксакал келип, калпа папакасын кийгизет анан. Колум менен өтөт, анан сурадым, эмне деп, жанымда жаштардан сурасам, бир аксакал чыгып айтты. 106-да деди, 106-га чыгып, алакан жайып бата берет ма. Кыргыз эли дейт, бизди Балкар элин кырылуудан сактап калган эл. Биз 44-жылы депортация болуп, жолдон кырылып, поезд менен анан Кыргызстанга жеттик дейт. Жалал-Абад менен Бишкекке келишкен экен. Ошондо өздөрү согушта дейт. Эркектердин баары согушта дейт Кыргыздын. Айылда аялдар, кемпирлер, балдар калды дейт. Ошондо ушул нанын берип, үйүн алып кирип, бизди багып дейт, жылуулап, жылуу кийимдерибизди берип, өздөрү жыртык сүрөт дейт. Берип анан ушул болгон нанын талканын тең бөлүшүп бизди кошо баккан. Биз кырылуудан сактап калган эл деп аябай сыйлап аткан ошол экен.
өтө чоң урматтайт экен да. Ошондо 44-жылдан 56-жылга чейин Кыргызстанда жашап кетиштир. Кыргызстанда 56-жыл актаган да. Ошондо Хасан Шабаев деген аксакалыбыз Жалал Абадта жашап, мектептен окуп, эң биринчи чыгармасын кыргыз тилинен жазыптыр. Кыргыз тилинен анан кийин гезитке чыгып чыккан экен. Ошону кийин романды кыргызча жазган экен. Анан кийин бара-бара анан кыргыз тилинен алыстан өз тилинде жазат да. Мында да ошол жөнүндө жазылган да, депортация 44-жылы. Балкар элинде башталган орустар көчөдө эми ошол кездеги солдаттар, милициялар көчөдөн кармагыда поездга салыптыр. Айылда үйүндө баласы калган, ата-энеси калган, алар карабайды поездга салды. Чамаданын жыйнаганга да болгон. Көчөдөн кармалап кетти да. Ошону жазат да, ошондо бир эки кыз. Ошо бир айылда тоодо калып калат. Алар да тоодо Капчыгай биздин Нарынга окшош жерде. Ошондо эки кыз, бир айылда эки кыз калып калат, 7 жашта, 10 жашта. Ошолордун турмушу да. Асын өлүп калат, эч ким жок, ыйлашып, коркуп, анан кийин деп бир тааныштар таап, анан кийин аны багып алып, анан Кыргызстанга бирөө келет, бирөө калып калат, бирөө өлүп калат. Анан кайра ата-энеси бар, анан энеси бар, анан табат, атасы согуштан келет. Ушундай турмуш да. Ошондо кыргыз элине жана урматтап баалап аткан ушунда, биз кырылып атканда кыргыз эл сактап калган. Ошондо казак элине жашса союзунун орун басары, төрөгөндүн орун басары Галым Жайлыбай деген. Ошол эртеси 2 күндөн айтты. Айдарбек байке, менден 2 жаш күчү. Айдарбек байке, кыргыздарды калтырып эле казак, татар, батарлар биз кете бербейли депти. Эмнеге десем, бизди карабайт экен, биздин эмне керегибиз бар дейт. Анан айттым, Галым, бул менин эмгегим эмес дедим. Мени сыйлап аткан жок, бул ата-бабалардын эмгеги. Ошол кыйын кезде биздин аталарыбыз жакшы иш кылган экен, чоң иш кылган экен. Ошону сыйлап атат десем, анда туура экен дейт. Айттым, бул менин эмес, ата-бабалардын эмгеги бул. Десем, анда туура деди. Чындыгында ошондой да, мени кайдан билип, кайдан сыйламагыла. Мен анча-мынча китебим боюнча тарых бара-бара өзүнүн ордуна коет деген чын экен да. Мынакей биз азыр дүйнөлүк адабияттан мына ушу чыгармаларды сиздин котормоңуз аркылуу кыргыз окурмандары окуп, мына ошо башка элдердин, башка улуттун тилин, тарыхын, маданиятын билип атат да. Ошол да китептин котормон ролу ошол атпайбы. Эгер мына бүгүн өзүм чакырып ушундай телебердин уюштуруп алсам, израилдик жазуучуну билет белек. Ооба да. Кыргыз эл жөнүндө жазганын билет белек. Айтылды эми билет. Гагаузду билет белек. Аларда да ошол биздин үркүнгө окшогон чоң ачкарчылык жылы болобу. Алар дагы ошол коммунисттик бийликтен кырылып калат. Ошолор да айтат. Ачкарчылыктын сыртында сүрөт турбайбы? Элинин жарымы кырылып калган ошондо Гагауздан. Ошолдо мына Балкар эли. Ошол депортация болгон кыргыз эли билет беле. Мурда билген, азыр унутуп калып атат го. Мына ушул китеп аркылуу, котормалар аркылуу мына элге жетип атат, эл билип атат да, туура. Китепти окуйт, телевизор көрөт, сөз болот, бир угат. Ушундай эл турбайбы, ушундай чыгармадан билдик. Мындай чыгармасы бар экен. Могу киши жазган экен, могу киши которопту деп. Ошол элдердин тарыхын билип атпайбы? Израилдагы, Гагауздагы, Балкарлардагы эми билип атат да, туура. Эгер бул көркөм чыгармалар болбосо, мен которуп болсом, кайдан билип барат да, туура. Билет дечи, бирок сиздин котормоңуз аркылуу жогоруда Карыбек байке аябай баа бербедиби? Ушу баягы кыргыздар жазгандай кылып которду деп сиз аябай жакшы баса белгиледиңиз. Демек, баягы окуп аткан окурмандагы баягы ошо кыргыздын баягы сөздөрүнө ылайыктап баягы келиштире которгон сизге ыраазычылык билдирели агай. Анткени мына эми алдыда дагы мына ошо сиздин чыгармаларыңыз дагы башка тилге которулуп аткандыгы туурасында да маалыматыбыз бар. Ошолор жөнүндө да кеп коесоңуз. Чында жана Карыбек да өзүң дагы туура айттың да, кыргызча сүйлөп калды. Чындан да кайсы гана элдин чыгармасы болбосун, кайсы элдин жазганы болбосун, кыргыз элине сигимдүү болуп, кыргыз тилинде болбосо элге сиңбейт да. Түшүнөр да. Ошон үчүн рахмат. Мен ошол көбүнчө ошол аракеттем да, мисалы Алыкбек Осмоновдун Жолборс серисин жамаган баатыр. Алдарда китептин түп нускадан тагыр башкача. Кыргызча сүйлөгөн үчүн кыргызга сиңип кетти, баланып калды. Булар ошондой аракет кылам да. Рахмат. Дүйнөлүк адабияттан котормолор туурасында сөз кылды. Айдарбек Сарманбетов агайыбыздын мынакей Кытай тилинде жарык көргөн ушу эмгеги, анан башка
улуттардын мына ушу тарыхы, алардын салты, маданияты туурасында негизи эле ушу белгилүү инсандар туурасында жазгандар туурасында сөз кылдык. Айдарбек ага сизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр дагы айта албай калдым, шашып калдым. Азыр өзүң сурап калып атам, кайсы тилдерге чыгып атат деп. Азыркы убакта мына буюрса бир 10 күн ичинде колума тийип калат, татарча которулуп чыкты. Жеткизет. Чында Иракта түркчө которулуп чыгып атат да. Рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Карыбек ага сизге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Биздин адаятыбыз өркүндөй өсө берсин. Ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен чак түшкүр сөз соңуна келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар. Меня зовут Гульмайрам, мне 22 года. Я с детства могу передвигаться только в инвалидном кресле. Мне сложно было принимать участие на выборах. Я хочу в полной мере использовать свои избирательные права, гарантированные Конституцией нашей страны. Барьеры окружающей среды